Шайлоого 3 күн қалды. Башка аргабыз жок. Айтып алалы. Бул жөн гана сөз эмес. Парламенттик шайлоого аттанып жаткандардын арыз муңу. Мында келген партиялар өздөрүн оппозиция деп тааныштырып, бийликчил партиялардын иш аракетине нааразычылыгын айта баштады. Агитациялык мезгилде, үгүт мезгилинде бийликчил коррупционер партиянын өкүлдөрү тарабынан олуттуу мыйзам бузуулар орун алды. Биринчи, алар массалык түрдө атуулдардын паспорттарын жыйнап, ачык эле акча таратышты. Мунун баардыгы коомчулук көрүп турат, билип турат. Экинчи, бир райондон экинчи районго, бир райондон шаарларга атуулдарды номер 2 коррупциялык форма менен каттоодон өткөрүштү. Республика боюнча 500 000 шайлоочуну каттоодон өткөрүштү. Ал эми Ош шаарында 76 шайлоо участогунун ар бирине кошумча тизме менен шайлоодон өткөрүшүп, мындан сырткары 10 кошумча шайлоо участогун ачып, ал жерге 2,5 миңден адамды, 25 000 адамды кошумча тизме менен киргизишти. Мында чогулгандар айрымдарды бийликчил партия деп айыптап, административдик ресурсту колдонуу менен элди коркутуп добуш алуу аракетин жасап жатканын айтат. Алардын баамында тийиштүү кызматтар мыйзамды бузган партияларга чара көрүүгө чамасы жетпейт. Анткени баарынын кызыкчылыгы бир. 3-4 бийликчил партия, үчөө да аздык кылып азыр 4-сүндө тартып келип атат. Себеби баягы айтып атам го, бир 10, 15, 20 чакчы добуш өтсө болот оппозициядан. Булардын добушу дагы эле тебеленип кала берет. Биз каалагандай кылып өзүбүздүн бизнесибизди коргоп немете беребиз деген. Ошондой прогноздор болгон. Биз эми колубуздан келишинче аракетти кылып атабыз, бирок негизи биз ошо элдин добушуна таянып атабыз да. Оппозициялык партияларга иштейм деген балдарды коркутуп, ошолордун наблюдательдерин, агитаторлорун бирден алып чыгып алып, кысымга алуу. Ош шаарында көп кезделет, дегеле түштүктө көп кезделет. Ошону улам мисалга биздин реформа партиясы көп эле тарапташтарды жоготуп алдык да. Бүгүнкү күндө парламенттик шайлоого 16 партия ат салышууда. Бирок парламентке барууга кызыктар болуп, болгон күчүн жумшап, жерлерде өздөрүнүн үгүт көрнөктөрүн жайнаткан партиялар саналуу гана. Алардын арасында мурунку чакырылыштарда көп мандатка ээ болуп, элге берген убадаларын аткарбай койгондору да толтура. Алардын бул иретте кайра эле шайлоого аттанып жаткандыгы элди гана эмес, оппозициялык партияларды да ойлондурууда. Мындан улам алар президентке кайрылып, өнөктүктү ачык, таза өткөрүү талабын коюшту. Президенттен талап кылдык. Мына мыйзам бузууларды токтотуңуз. Колуңузда мүмкүнчүлүк турганда токтотуңуз. Мына мыйзам бузуп аткандарды шайлоодон чыгарып салыңыз. Мыйзам бардыгына бирдей иштеш керек да. Бизде мыйзам мындай эки башка иштейт да. Бир адамдарга башкача, бирөөлөргө башкача. Ушул күндө Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин тактап 4 октябрда 3,5 миллион жаран добуш берүү процессине катышаарын маалымдады. Ал эми шайлоо тилкелеринде даярдык иштери толугу менен аяктап, ар бир добушкана автоматтык эсептөө урналары жана жарандардын биометрикалык маалыматтарын алуучу аппараттар менен камсыздалды. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.